Ассаламу алейкум достор, бул жаштар сыры, көптөн күткөн жаштар сыры. Бизди экинчи сезонго алгыла, кандай дейсиңер я? Айтор, экинчи сезонго чакыргыча биз өзүбүз чогулуп экинчи сезон тартып баштадык. Чоң сыр. Бул жерде чоң сыр жатат. Жаштар сыры мен үчүн бул уникалдуу проект. Мен башынан эле билгем жакшы болорун. Бул долбоор точно атат дедим. Көр баштаганда уже байкадым. Бәлем булар точно бир жылдыз болчу да эле балдар окшойт депчи. Анан сөзсүз эле кыз менен жигит бириккен жерде бул романтикалык сезимдер эмес. Анда мен дагы мойнума алып коюм, мен дагы келбек таанышымын. Эми 30+ долбоор кылбайсыңарбы депчи. Же 40+ деген. Мне нравится носить маску дурочки дегендечи. Общаться с бывшими это red flag. Ой, green flag. Не общаться, а просто иметь здоровые отношения. Это общаться. Нет, Да? көргөн жерден мындай. Привет, окей, басып кет. Корком мен аялымдан. Мой мужчина должен зарабатывать столько. Миллион. Я хочу путешествовать 2 раза в год. Я считаю, что это высокие требования. Мен уялам. Бизсиз болбойт го дейм экинчи сезон. Жаштар сыры чыныгы Кыргызстандагы феномен болду. Дертимди айтуудан катылган сырлар бар экен, айтчы. Ассаламу алейкум достор, бул жаштар сыры, көптөн күткөн жаштар сыры экинчи сезон эмес. Ассаламу алейкум. Анткени сиздин назарыңыздарда Айтчы подкаст, мен алып баруучу Айжан Аденова, бирок мен бүгүн жалгыз эмесмин. Бүгүн менин кесиптештерим Тыныстан мырза, Каныкей айым жана Нурсултан мырза. Жана Айжан Аденова. Рахмат. Урматтуу достор, көптөн күткөн чыгарылыш болуп атат бүгүн. Анткени биринчи биздин чыгарылыш жаштар сыры жөнүндө 80.000 просмотр болуптур. Ооба. Наша задача сделать больше, друзья. Мына качан жаштар сырынын алып баруучулары келет, качан подкастка тартылышат деген суроолорго мына бүгүн биз жооп беребиз. Ушундай комментарийлер дагы болду, Толтура. Я же обещала, если 50 тысяч наберет Да, я помню подкаст это. «Жаштар сыры», Да. я позову гостей. Они там пишут: эй, уже Добрый 8 вечер. тысяч. Так Чоң что рахмат. всё. Чоң рахмат. Ким жазган болсо, ким суранган болсо, баарыңыздарга чоң рахмат. Бул выпуск мисалы канча 80.000 болсо, давайте эмне так. кыласыз Жок, дальше? бул выпускчу, бул выпуск. Мейлі дейлі, я настолько вас не верю. Хорошо. Жок, элүү эмес. 100.000. 100.000. Бул анда урматтуу жаштар сырынын жаратуучулары. Бул подкаст, бул чыгарылыш 100.000ден ашык просмотр болсо, бизди экинчи сезонго алгыла, кандай дейсиңер я? Так что... Жок, будет очень обидно, если... 10.000 просмотр и всё. Жок, биз чын эле ошо жаштар сырынын Өтө эле высокий поток. Не, мытсеңиз, биз эгер бул выпуск 100 просмотр алса, бизди экинчи сезонго чакыргыла. Ушунусу туура экен. Жок, канчада просмотр болбосо, биз ошо жаштар сырынын сыры долбоорунун көрөрмандарына кайрылабыз. Бизди ошо жакшы көрсөңөр же бизди экинчи сезонго тартылгыла десеңер, сөзсүз комментарий калтыргыла. Макулбу? 100 жолу көрсөңөр, биз точно экинчи сезонго барабыз. Пожалуйста, 100 жолу көрүп койгойчу. керек. Көрсөңөр, көрбөсөңөр да биз экинчи сезондобуз. Эй, досум, карачы. С появлением смартфонов и социальных сетей эти жесты, как лайк и дизлайк, стали универсальным языком. В 2026 году люди стали оценивать не только отношения, внешний вид, ваши социальные сети, но и удобство в жизни. Поэтому, если нам что-то улучшает или упрощает жизнь, мы ставим лайк. А если усложняет, однозначно дизлайк. Давайте честно, теперь можно без слов оценить, показав лишь эти жесты. Вот вам пример. Доступ к приложению только для своих, 5 приложений для разных задач, деньги или перевод поступят только завтра. Что, в приложении нельзя купить билеты на самолет? Элементарно нельзя заказать продукты домой?
Когда все усложняется, однозначно дизлайк. Куда круче, когда оплату можно провести в один клик. Имеется личный кабинет для управления связью и интернетом. Переводы сразу и не только по Кыргызстану, но и в другие страны. Страховка за минуту. А когда в приложении есть бонусы, маркетплейс, авиабилеты и доставка продуктов, когда в одном приложении есть абсолютно все, однозначно лайк. Когда связь — это не только звонки и интернет, а целая экосистема сервисов для общения, заботы и повседневной жизни, она становится точно своей. Выбирайте связь, которая подходит именно вам. Одна сим-карта – целый мир сервисов О в одном приложении. Эй, досым, карачы. Билбейм, мен сиздерди ошо өзүмдүн проектиме конокко чакырып, бирок өзүмдүн мындай флешбек сезип атам да, кайра эле ошо Жаштар сырынын проектинде реалити шоу азыр жаңы Азыр жаңы выпусктар чыкса кандай соң болмок? Экинчи сезон болбой, билбейм. Ким продюсер менен ким сүйлөшүп атат? Айтор, экинчи сезонго чакыргыча биз өзүбүз чогулуп экинчи сезон тартып баштадык. Тартып баштай бербелиби? Экинчи сезон болобу болбойбу, бул чоң сыр. Бул жерде чоң сыр жатат. Жок, бул жерде сыр деле болбой калды, себеби алар экинчи сезон болоорун жарыялашты. Бирок бизди чакырабы чакырбайбы бул сыр болуп атпайбы азырча. ошол эң негизги сыр. Анткени сиз негизи кандай ойлоп атасыз? Сизди чакырабы, бизди чакырабы? Биздин великолепная четверкабыз кайра ошо Мен Жаштар оюмча сырын бул чыгарылыш, айтчы подкасттын атайын чыгарылышы бул Бизди чакыргыла. продюсерлерге кайрылуу. Бул жөн эле биз чалып койсок болмок, Алло, Салтанат, бизди тигемеге чакырасыз? Жок, биз бир подкаст кылышыбыз керек, бир адамдарды чакырыш. Мында 6 адам отурат биякта. Ошол. жок, бирок баары бир менимче көрүүчүлөр тандаш керек да. Негизи экинчи сезондун алып баруучулары ким болот экен деп комментарийлерди калтыргыла, балким сиз да сунуштап бересиз, балким ошо Тыныстан жаккан жок, Тыныстандын буту жаккан жок, мындай постоянно. Апе башталбадыбы? Же болбосо жаңы алып баруучулар керекпи? Ким билет, балким постоянно бирөө каткырып күлө бергенде эле Надя кылдык окшойт да силерге, балким ким билет? Урматтуу кесиптештер, мына 3 ай өтүптүр. Жаштар сырын проекттин бүткөнү менен негизи сиз ошо жаңы проектке катышканда, жаңы ошол кандай айтсам, мындай неизведанный бир сферага катышканга мындай эмеңер бар болду беле? Коркунуч же скепсис деген эмоциялар. Мен айтып берейин. конечно. Менде мындай болду да. Бул кыштын бир орточени болчу. Жаңы жыл экен ойлосом, анан продюсер чыгып эле айтты, ушундай жаңы долбоор болуп атат, кандай карайсыз? Бирок билбейбиз эмне болот, акыры болобу, болбойбу, кандай болот, Кандай кабыл алышат, Ооба. Анан мен бир саамга ойлондум дагы. Карасам, графигим ошол күндөрү бош экен мен. 3 күн катары менен тартылат деди. Анан мен ойлодум, биринчи кезекте жол болду, бош экен мен, макул. Анан экинчи кезекте идея мага дароо жакты. Мен бизге продюсер айтып берген баягы чет элдик ушундай дагы проекттер бар турбайбы? Көрбөптүрмүн эч качан. Анан айтып берди, ушундай төртөөңөр отурасыңар, баары мындай дегенде эле дароо жакты. Жанымдагы адамдар кимдер менен болот экени жакты. Экинчи кезекте ойлодум, атмосферно, баары мындай ойдогудай болчудай деп. Мындай жеңил желпи, түзмө-түз, ыргактуу бат эле болуп кетти. Ошондуктан оюмча, эгерде проект жаман болсо, ал башынан эле башталат. Кыргызда негизи сөз бар баягы. Төлгө тартышат эмеспи? Башы кандай болсо, аягы ошондой. Мен ошого көп ишенем да. Андыктан Жаштар сыры мен үчүн бул уникалдуу проект. Мен башынан эле билгем жакшы болорун. Андыктан мен айтайын дегеним, эч мүчүрүштүк болбоду. Башынан эле сонун тизгинди кандай кармасак, ошо менен учкачтыктагы кеттик. Анасага. Сизчи, Нурустам? Менби мага биринчи жолу чалганда Салтанат
чын айтканда мен ушундай скептический эме кылып турмун. Калып алып турмун бул меничи долбоорду. Себептегенде биринчиден мени биринчи реалити шоуга чакырып атат. Билесизби? Кыргызстанда реалити шоу жок. Биз билбейбиз, көрбөйбүз негизи кандай тартылат, кандай результат болот. Анан ушул жака чакырып атат. Анан мен конечно же баягы эмоциялар болот да. Кандай сапаттуу болот, кандай бир кандай тартылды и так далее. Анан ушул жактан бир сомнение болдум. Сиз мындай профессионалдуу көз карашы менен көрүп турсуз, Чын айтканда эме ичинде ушундай болду да, мындай непонятный бир сезимдер. Реалити шоу кандай болот? Экинчиден болсо, немеси корейский долбоорго окшош экен деди. Непонятный. Мен болсо ал нерселерди вообще такыр көрбөйм дагы, билбейм дагы. Жакпайт мага. Думаешь, ёлки-палки, что может произойти депчи. И что-то вот анан чисто салтанатты колдош үчүн эле келдим, чын айткандачы, потому что она попросила. Анан кийин, если просит, не каждый день просит дедим да. Хорошо деп келдим. Анан кийин эмени телевизор турат, көрүп баштадык. Ушундай кирип кеттим, ёлки-палки. Биринчиден көрүп атканымда түшүнүксүз болду. Анан кийин эсиңерде барбы? Ё-мой, бул балдар менен биз жолуксак кандай жакшы болот эле деген ойлор кетти уже. Алар мен ошондо көрүп баштаганда уже байкадым. Бәлем, булар точно бир жылдыз болчу да эле балдар окшойт депчи. Алар ушундай баягы жүзү, бири-бири болгон мамилеси, бүт долбоор дагы ушундай жылуу сезимде болду. Анан кийин ишендимдер уже такыр башкача болду съемка учурунда. Бул долбоор точно атат дедим. Бул жигиттер, кыздар точно Кудай буйруса жылдыз болот деген ойдо болдум. Анан алып баруучулар ким деп сурадым да, ошо Каныкей болот деди. Вау, Каныкейди алып баруучу катары мен көрө элекмин. Кызыктуу болот. Айжан дедим, Айжан дедим. Кто, если не Айжан Адана дедим. Тыныстан деди, бул ким дедим. Анан көргөндөн кийин дедим. Азыр Тыныстансыз мен мисалы үчүн жаштарсыны уже не представляю, чын айтканда. Силер дагыбы? ооба. Сиз айтып бересизби? Жок, сиз айтып бериңиз. Мен эми жаштар сырын жаратуучулар менен досторум да. Продюсерден баштап режиссерлорго чейин. Точно да. Алардын бул шоуну тартып атканын былтыркы жылдын башынан эле билчүмүн. Бирок спецификасын түшүнчү эмесмин, эмне жөнүндө болот, кандай форматта болот деген сыяктуу. Алар аягына чейин жашыруун кармашты, даже мындай жакын адамдарынан да жашыруун кармашты. Тартып аткан учурда дагы мындай сырдуу проект же секретный проект деп ушундай көп жакка чыгарышкан жок. Анан бирок бир нерсе бар. Ошо долбоордун режиссерлору, продюсерлери улам сентябрларда, күздүн башында айтып жүрүштү, биздин долбоорго катышуучу болуп кел депчи. Вот здесь. Мен такыр макул болгон жокмун. Биз сени көргөн экенбиз да экранда, Балким. Кайсы бир параллелдүү аламда балким көрмөксүңөр, бирок бул аламда андай болгон жок. Мен макул болгон жокмун. Убактым дагы такыр туура келмек эмес. Мен былтыркы жылдын ноябрь айларында өзүм тасма тарттым. Ошол менен алек болуп жүргөм да. Анан булар ошол убакыттарда тартышты, как раз биз көргөн чыгарылыштардын. Экинчи сезон катышуусуз болуп калсаң, Вай. Анан улам ал жерде эми жаратуучулары көп го, мисалы режиссерлордон эле экөө, үчөө, продюсерлер дагы бар. Анан улам жазышат, келбейсиң, жок деп тамашалашып эле күлүшүп коюп жүрдүк. Анан эми мен деле ойлогом тамаша эле болуп атат деп. Анан кийин эле тартып бүтүшкөндөн кийин кутулдум го деп жүрсөм, уже алпарчу кел деп айтып башташты. Мен деле аны тамаша катары кабыл алып эле жылмайып, күлүп мындай кутулуп жүрдүм. Анан ошол нерсе улам уланып атырып, бир күн түндөсү ошол долбоордун продюсери айтсам болбой билбейм, кечирип коюңуз, Салтанат эже мага спиш деп жазды. Не так помним. Анан мен эмне болуп кетти десем, ошол биз 4-чү алып баруучуга сени чакыралы дегенбиз дейт. Анан мен эми сиздердей публичный адам эмесмин да, анан өзүмдүн бир немем бар, жашоом бар, ошол тынч эле жашаган жакшы көрөм да. Анан мен үчүн эми алып баруучу десе эле мен мындай элестеттим да. Саламатсыңар, урматтуу достор. Бүгүн биз ошондой нерсени чыгарам. Мен эми андай масканы кийип, ал мен үчүн жасалма болуп калды. Анда мен андай алып бара албайм десем, жок, андай эмес, формат такыр башкача болот дейт. Мен бул форматта такыр түшүнбөйт экенмин. Анан Салтанат эжеден сурадым, мага 3 күндөй убакыт бериңизчи, ойлонуп көрөйүн деп. Бул мен үчүн чын эле кайсы бир деңгээлде психоэмоциональный вызов, челлендж да. Өзүм мындай
тынч дүйнөмөн чыгып мына элдин да анда биздики эмне болуп калат? Biz аны вообще ойлоп отурбуз. Biz барга келесиңби деп эле. Макул. деп эле макул деп. Мен Сен психоэмоциональный биздин вызов жашоону болду. билбейт окшойсуң анда. Сага психоэмоциональный вызов болсо, мага телефон эле вызов болду. анан ошол анан биринчи убактайын биз продюсер менен Салтанат эже менен чалышып сүйлөшүп бүт нерсени түшүндүрүп алдык. Ал айтты мындай калжыңдашыңдын кереги жок, өзүң эле болсоң болот, мындай кааласаң ошо пассивный болуп отуруп берсең деле болот, мындай айтты. Бирок карагылачы, блин, Аябай, долбоорго туура. тыныстан ушундай сонуп отурду менин оюмча. Аябай. Мындай бул менин оюмча продюсерлердин жана ошо режиссерлордун баягы эмеси да, профессионалдык сапаты. Ошол адамды табып каяктан бир эмеден алып келип, Кайсы бир бурчтан анан бул адам ушул долбоорго туура келет деп, бул еще жаңы образ, жаңы бет десек дагы жаңылышпайт окшойбуз. Карагылачы, эми жылдыз азыр буна карагыла кийинген, турган, бияктан баары сүрөткө түшөт муну мен вообще жылдыз болуп кетти. рахмат. Жок, негизи даже ой жүгүртүүңүз аябай мындай биз менен айырмаланып башкача болду да. Анткени сиз бойдоксуз, биз болсо башка жагынан эле карадык да. Ошол балким жаратуучулардын чакырганынын себеби да ошондон болуш керек. Мен жаштар менен балким кайсы бир толкунда ойлоно алаттырмын. Анан бойдок экенин аларды неме эске алышты. Мен айттым, жашыраак, сиздер да жашсыздар. Мен балким андан мейли оозунан эне сүтү кете элек мындай. Жок, эми анча. Мейли. Анан кыргызчаң жакшы дешип, балким ошол да себептен чакырышты окшойт. Анан баалуулуктарыбыз окшош деди. Ошол Тасман, эми айтып атпайм, досторубуз депчи. Анан ошолордун баалуулуктарын Ооба деп койчу. Жок, менимче Тыныстан мырза өзү деле билет келбети кандай депчи. Рахмат. Себе цены знает деген бала да. Ооба, явно. Сиз жөнүндө угалы. Меники деле ошондой. Биз Салтанат айым экөөбүз Чоочун киши сериалынан таанышканбыз. Жада калса мен жолдошум менен бир ошо финансылык сферада иштеп жүрчү, бир университетте окуп жүрчү. Анан мындай аяш дос катары эле сүйлөшкөнбүз да. Анан Салтанат айым сунуштаса, кто я такая, чтобы отказываться дегенде. Негизи мен ошо жылдын аягында, 2025 жылдын аягында өзүмө мындай правила катары алып алдым да. Сунуштар келип атса, кабыл аласың деп. Базар жок. Кино бар го, всегда говори да деп. Анан мен ошол эрежени кабыл алсам, Салтанат айым жазып атпайбы, вот, жаңы долбоор, кандай дейсиң, бирок Нурсан мырза менен аябай эмен да, окшош сезимдер деле болду да. Эми биздин менталитетке жараша туура келеби, келбейби, 4 мырза, 4 айым бир үйдө жашап атышат, бир жуманын ичинде. Анан балким мындай баары бир биздин мындай тартып кетиши мүмкүн да, эгер жаман ойдо алып кетсечи бул долбоорду. Ошол жерде мен эмени сурагам да Салтанаттанчы. Бул долбоордун эң негизги эмеси кандай? Мааниси. Максаты кандай деп. Көрсө бунун максаты аябай зор турбайбы? Мен ал түшүндүрүп атат. Азыркы учурда, еще эсиңерде барбы, бул тартып атканыбызда биз ноябрдын аягында, декабрларда бүт баягындай сер, кар, суук, жаңылыктар постоянно бир мындай негатив маалыматтар. Жаштарга дагы бир башкача бир эме сезимдер калган. Азыркы келе жаткан мундагы бир башкача өзгөрүп атат, зумерлер бир мындай түшүнүксүз адамдар деген эмелер келип атат да. Анан Салтанат болсо келгиле мына азыр ушул интернет аркылуу интернетте негизи биз интернет аркылуу биз жаштарды жакшы жагынан көрсөтөлү. Бул наоборот, бул жаман адамдар дагы бар, бирок негизи эле жакшылар көбүрөөк деген максаты бар экен дагы. Анан ушуну көрсөтпөдүбү? Анан аны көрсөтүп туруп баягы кадимкидей биз көрүп атып, өзүбүз дагы жашыра түштүк, өзүбүз дагы алар менен болгубуз келди. Канча баягы ыйладың сен, канча өзүң жаштыгыңды эстеп, сезип. Анан бул чындап эле канча көрүүчүлөр ыйлады. Ким ыйлады негизи көрүп атып ушул долбоорду? Менин оюмча көп ыйлады окшойт. Бул
жакшы көрүнүш. Демек жүрөккө жетти. Жүрөктөн жүрөккө чейин жетти. Жүрөк. Айрыкча долбоордун башында эми 4 кыз 4 бала келди, анан ал жакта кандай десем, аларга атайын шарттар түзүлгөн, бири-биринен башында биздин биринчи эле бөлүмдөрдө бизде бул кыздардын ортосунда бир жуп пайда болобу, бир сүйүү окуялары жаралабы деген сыяктуу күтүүлөр болот да. Бирок мага ошол биринчи сезондун жыйынтыгы менен ал жерде достук алдыга созулуп чыкканы мага аябай жакты. Ошол аркылуу мындай жаштардын ортосунда мындай сонун баалуулуктар жетти да көрүүчүлөргө компас катарычы. Мисалы сөзсүз эле кыз менен жигит бириккен жерде бул романтикалык сезимдер эмес, бул биз биринчи кезекте адамбыз да. Адамдык баалуулуктарыбыз алдыга чыгат деген. Жана ошондой эле мен билишимче, жаштар сырын долбоордун катышуучулары азыркыга чейин алар дос катары мамиле түзүп жүрүп кез экен, бири-биринин аркындай үйүнө чейин барат экен. Баягы стористерден көрүп калам. Конок болуп, ата-энелери менен тааныштырып бири-бирине тоого чыгып же болбосо кандай фестивалдарга барып, мындай жакшы бир мамиледе экен дагы элечи. Бул дагы бир сонун көрүнүш, долбоор бул доступка чакырган долбоор жана жакшы Жөн эле камерага ойнобой. Бул реалити шоу болду кадимкидей эле. Кадрдын сыртында эле дос мамиледе калышыптыр. Урматтуу кесиптештер, ошо биринчи сезонду сиз бир сөз менен сүрөттөсөңүз, бул кандай сөз болмок? Улуулардан баштайлы. Жаштардан баштайлы. Мен балким баналдуу жооп беришим мүмкүн, достук. Достук, Канакейим? Мен үчүн бир сөз менен сулуулук. Сулуулук. Анткени эсиңердеби, биз эң алгач аларды жандуу көргөндө өтө узун бойлуу, керилген, келишкен, келбеттери, арык чырай, жана чыныгы мындай эмне деп коет, жылдыз. Биз үчүн, мен үчүн ошол убакта алар камерадан аябай жылдыз көрүнгөн да. Анан жашоодо дагы аябай сүйкүмдүү жаш балдар, кыздар. Ошондуктан мен үчүн жаштар сыры бул сулуулук. Нурстан мырза. Мен бир сөз мененби? Ооба. Тилек. Тилек деген сөздүн маанисин айтып атасыз да бул, Тилек деген маани, сөздүн мааниси дагы бар. Анан тышкары дагы тилек өзү аябай позитивдүү болот экен, ошого позитив. Мага позитивдүү долбоор сезилди бул. Сагачы? Мен болсо сезим негизи. Анткени кандай гана сезимдерди сезген жокпуз, кандай гана сезимдерди сезген жокпуз. Ыйладык, күлдүк, мындай жакшы, позитивдүү жагынан шылдымдап бири-бирибизди да. Анан баары бир не только вот катышуучуларды мындай ачылды да, катышуучулар ачылды, биз деле ачылдык башка жагынан. Ооба, баса, ооба. Эң биринчи кайсы учур эсиңизге түшөт? Жаштар сыры дегенде тилек. Мисалы эстеп көрсө, мисалы эң эле биринчи азыр мисалы тиги Айжамал тиги неме кылат го, балка менен чабат го. Тарс депчи. Ошол эсиме келип кетти. Эме тиги когда ведро сломалось. Ведрону урганы, анан тигил жерге баягы гончарный мастер-класска барганда дагы аны дагы мондай чабат го катычу. Аябай катуу чабат. Ошол Аябай күчтүү айым. Бирок мага кечиресиз, мага эмнегедир ошко алып берген аябай жүрөктө калыптыр. Мен баткенден эмес да. Жөн эле мага ошол поездка мен үчүн аябай позитивдүү жакшы выпуск болду да мен үчүн. Мен эстедим, мага болсо жаштар сырынын өзүнүн ичинде эң мени таң калтырганы Келди болгон да, Келдибек, Келдибек уктап калат эле го, бир жака барат эле. Анан мен аябай ага суктанып, ошол уктап калганына, ошону аябай айтпадым беле баса белгилеп. Ошол жери мага аябай жаккан. Ошол Келдибек пацанына окшойт. Балким биз бүгүн ошону ача алабыз же ачпайбыз, мүмкүн. Мага эң биринчи катышуучу Келдибек келгенде бизге айтпады, Салтанат айым, сен бир катышуучуну билесиң деп айтты да магачы. Анан мен билсем да билем депчи. Келгенде Келдибек
азыр уже айтса болот да. Келдибек биздин ошо Айчи подкастта 2 жылдан бери иштеп жүрөт. Бирок биз мындай оператор, мындай кесиптеш мамиледе сүйлөшөбүз да. Мындай ички дүйнөсүн, мындай кыздарга кандай мамиле жасат, кандай адам экендик дегенин мен билбептирмин да. Анткени баары бир биз саат 5те тартабыз, 8ге чейин болду кетебиз да. Анан Келдибекти көрдүм, анан актерлук атын эле мастерствомду чыгардым. Бул бала кандай экен? Аябай сырдуу, альпинист окшойт дегендечи. Мен ошо аябай таңкалам да силергечи. Мен көрүүчүлөрдөн кечирим сурайм. Ошол бир эле жерим жасалма болду, бирок башкалардан Бирок сезилген жок, чын айтканда. Сезилген жок, ошо мен аябай таң берем да. Сен бизге да айткан эмессиң да тартып аткандачы. Чында эле баягы, вообще биз тааныбаган адамдар эле мындай мамиле кылдың дагы жакшы болду бирок. Анда мен дагы мойнума алып коеюн, мен да Келдибек таанышымын. Келдибек менин жээним болот. Жок, ал актер эмес болсо керек. Менче аны четке кагышты, жаратуучулар. Анан бирок биз бул 2025-тин бизде декабрында тартып атсак, биз 25-тин сентябрында нарынга бир чогуу бир нерсе тартып келгенбиз да, бир долбоорду. Анан бирок сиз деле ошо видео бир эле жолу тартып келгенбиз, ошо видеограф экенин билчүмүн. Анан мага да айтышкан, сен 2 адамды таанышың мүмкүн, долбоордон билбесең алып кой депчи. Анан Келдибек тааныйт экен, анан дагы кимиси келет экен деп күтүп отурам, башка эч ким тааныбайт экен. Анан кийин сурасам, көрсө мени негедир Жекини тааныйт деп ойлошкон экен. Ал бирок Жекини мен биринчи жолу көрдүм шоудон да. Жаратуучулар узун бойлуулар аз деп бири-бирин жакшы билишет деген. Узун бойлуулар гильдиясынын өкүлдөрү. Сизди эң көп эмне таң калтырды? Ошо биринчи сезондо. Билбейм, ага сезон башталганда ар бири кирип келип атат го, анан ошондо Джекини көрдүм да эң биринчи. Мага Джеки аябай жакты. Билбейм, жаштар арасында дагы озуга алыныптыр көп Джеки, бирок стилистикасы, өзүнүн алып жүргөнү, оюнун кенендиги ушундай жаштар жагат экен да мага. Мындай кандай десем, бир рамкага чектебей өзүнүн ар кандай эмоциясын да байкасаңар, мисалы үчүн туурай алды да башкаларды дагы. Кээ бирөө эми кыргыздар ушундайбыз да, биз салтка, санаага көңүл бөлүп, кой уят болот, сылык сыпай эмне деп айтат деп көп учурда мындай сырыбызды жашырабыз го. А Джеки кимди туура деле оу деп койчу эле го, мындай. Заирди туура же, мындай оу деп коет. Ошонусу, анан чачынын кесилгени, өзүнүн стили менен ошо Джеки мен аябай таң калтырган. Рустам мырза? Ким таң калтырдыбы же эмне таң калтырдыбы? Эмне, ким? Ал ошол основной выпуск, основной немеге кирген жок выпуска, бирок дополнительно уже жаратуучулардын каналында алар ошол катышуучулар бизге монтип кирип келгенде ошондо мага аябай таң калгам. Ошол жакта эмоцияны көрсөңөр болот. Мен кадимкиде эле мага бир жылдыздар келгенде эле бир вообще башкача сезимдер болду. Ал ошондо чындыгында эле аябай башкача сезимдер болгон аларды көргөндө. Алар менен таанышкым келчү, алар менен сүйлөшкүм келчү, алар деле ушундай сезимдер менен келген окшойт. Биз менен таанышып, баягы сүйлөшүп, а так мындай долбоорду караганда мага эмнеси аябай жакты, бул жаштарга болгон таасир эткен аябай жакты. Ушул долбоордон кийин көбү кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылышты. Андан тышкары көбү бири-бирине мындай адамча жакшы адамгерчиликтүү мамиле кылганга да аракет кылышып атат окшойт деген ойдо болуп калдымын. Жана ошондой эле айтып атпайбы, шаардыктар мындайсыңар, региондук мындайсыңар депчи, ушул бөлүнбөшүбүз керек экен да. Андан көрө бири-бирибизди колдоп, орусча сүйлөсүм, кыргызча сүйлөсүм, айырмасы жок. Бир долбоор бар, мына аралаш тилде сүйлөшүп атат баары, бирок баары бирин түшүнүп атат. Ошол эле Бегимай, ошол эле Джеки, алар Джекиге Заир кыргызча кайрылып атса, Джеки орусча сүйлөп атат, бири-бирин түшүнүп атат, бири-бирине түзүк, жакшы сонун мамиле. Анан кыргызча сүйлөбөйсүңбү деп мындай бири-бирине мындай жаман сүйлөгөн жок. Наоборот, тескерисинче ошол эле Ахмат өз жүрүш турушу менен
кыргызча сүйлөгөнүм менен, адабий тил менен сүйлөгөнүм менен сонун үлгү болуп берди деп ойлойм башка катышуучуларга жана ошондой эле көрүүчүлөргө. Тынчтан дагы ошондой биздин арабыздачы бизди баягындай аябай сынап же болбосо чымчып эме кылган жок, тескерисинче өзүнүн мамиле, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн мындай көз карашын туура сонун кылып жеткиргенден биз дагы сонун жаштар ушундай экен деп суктанып калды мен мисалы үчүн. Ошондой жагына мен жакшы таасир эттим деп ойлойм. Рахмат. Мен дагы балким шоунун өзү тууралуу эмес, балким анын кандай кабыл алганды көбүрөөк мени таң калтырганын айтсам туура болот. Себеби ооба шоунун ичинде таң калтыра турган көп нерселер көп. Аны айтсам балким жаңы деле эч нерсе айтпайм. Бирок ошол мени эл шоунун кандай кабыл алганы өзгөчө таң калтырды. Себеби менимче бул жерде баарыбыз үчүн бул күтүүсүз бир эффект болду да. Мен ойлойм, шоуну тарткан жаратуучуларга деле бул күтүүсүз эффект да. Алар кандайдыр бир ийгиликке жетишин үмүт кылышкан. Бирок мынчалык болуп кетерин алар өздөрү деле күтпөдү болуш керек эле да. Анан бул биздин коомдогу ушундай адамдардын ортосунда мамиле түзүүдө деги эле биздин коомдогу кайсы бир ар кайсы катмардагы жашаган адамдардын ортосунда диалог куруу канчалык маанилүү экенин көрсөтүп, ошол муктаждык бар экенин мындай алдыга мындай үстүнө чыгарып койду да. Анан мисалы ошол эле айткандай тилдерин ар кайсы тилде сүйлөгөн адамдардын ортосунда диалог курса болорун, кыз менен жигиттин ортосунда кандай, кыздардын кандай муктаждык деп ойлогоюнчу, кандай талаптары бар, балдардын кандай талаптары бар, алардын ойлору кандай, баалуулуктары кандай, кайсыл жерден туура келет же туура келбейт деген сыяктуучу. Анан бул шоу эмне үчүн мынчалык популярдуу болгону ошол балким бизде бул темаларга ачык диалог болбогондуктан көбүнчөсү балким жаштар айрыкча жаш өзүнүн мындай кандай десем экинчи жуун издөө же табуу этабында өздөрүн жалгыз сезишет. Мисалы бизде кайсы бир деңгээлде жогорку муундардан дайым бизге басым боло берет, үйлөн, турмушка чык деп, бирок ал боюнча мамиле куруу боюнча сүйлөшүү, мамиле түзүү, аны өнүктүрүп кетүү, өрчүтүп кетүү боюнча бизде мындай сабактар же болбосо үйрөтүүлөр болбойт да. Бизде мектеп кезинен дагы бул нерсеге тарбиялашпайт. Мектеп кезинен баштап сен эркексиң, сен эркек бала мындай бол, сен кызсың, кыз мындай бол деп, анан кайсы бир куракка жеткенден кийин үйлөнбөйсүңбү, турмушка чыкпайсыңбы деп башташат да. Анан ошол куракка чейин булар өзү менен өзү болуп, өзүнүн гана вакуумунда чоңоюп калган жаштар, анан эмне кылышын билбей, же туш келди бирөөнө турмушка чыгып кетти, туш келди бирөөнө үйлөнүп кетип, анан бактысыз үй бүлөлөр пайда болот. Ошонун артынан, Качан үйлөнөсүң? Ошонун артынан анан биздин коомдогу көп маселелер чыга берет да. Анан менимче ошондой кандайдыр бир басымда булугуп жүргөн биздин коом үчүн бул шоу аябай мындай керектүү учурунда берилген бир продукт болду. Ошол шоудон булар кайсы бир деңгээлде ичине бир түнөк же болбосо мындай свежее дыхание, вот жаңы дем табышты да ошол жерден. Режиссер монтажда бирдемге кылып кетет окшойт сөзүңдөн. Жок, аябай сонун айттыңыз. Мени таң калтырткан бул биздин жаштардын эмеси да, жашы. Анткени биз ойлогонбуз, кичине чоңураак, кичине мындай 28-27 жаштагы, анткени алардын ой жүгүртүктөрү, мындай бири-бирине калган мамилелери аябай мындай чоң адамдай да көрүндү да магачы. Анан чыныгы жаштарын тапканда ушунчалык жашпы, ушунчалык мындай совсем молоденький тройсыңарбы деген мени мисалы аябай таң калтырды. Анын үстүнө вот ошол биз ушулар тууралуу дагы шоунун тартуу учурунда аябай кенен сүйлөшпөдүк беле, мисалы мамиледе жаш канчалык деңгээлде маанилүү тартышкан. Бирок ал тиги шоунун баягы хронометражына кирбей калыптыр, ал кесилип кетти. Бул дагы аябай чын эле жаңылык да. Мисалы биз өзүбүздүн социалдык ролдорубузду мындай жалаңачтап алардын баарын кесип салса, биз жөн эле биздин өзүбүздүн жан дүйнөбүз гана калат да ал жердечи. Да, биздин сырткы келбетибиз, анан жан дүйнөбүз калат. Ал жерде социалдык ролдор, сен каяктыксың, канча жаштасың, эмне иш менен алектенесиң, булардын баардыгы бизге сырттан чапталган кандайдыр бир образдар да. Андан биз баягы главная душа деген сыяктуучу, ошол ички булар бири-биринин жан дүйнөсүн ачканга аябай жакшы мүмкүнчүлүк болот экен да. Анан чын эле ойлонуп каласың, балким жашоодо деле биз көбүнчөсү сырткы нерселерге көп азгырылып алаксып калабызбы депчи. Мага аябай бир комментарий жакты. Жаштар сырдачы. Ошол биринчи, экинчи чыгаруулар чыккандан кийин бирөө жазыптыр.
эме 30+ долбоор кылбайсыңарбы депчи. Же 40+ деген долбоорбу? 30+, 40+. Балким анда болот. үчүнчүсүн жаштар сыры 3 деп туруп анан кийин 30+ деп жазган Ооба, экен. мага аябай кызыктуу болот. Ушул элестеткиле. Эми биз жаштар жүрөт, эме болупчу. Жаштар сыры 4, 40+. Есть контакт у него и 30+, да? 30 аябай кызыктуу болуп да. Терапевтің барбы? Контакт берип койбойсуңбу, терапевт. Менин Психолог жоқ, 30+ ошентип сүйлөшөт дейм да. Терапевттин кийин психолог нагон болушу керек экен. Мына сразу поняли. Алар болсо Бул адамдын психологу бар. Менин өзүм докторум бар. Негизги 4 сыр бар. Кайсыл жакта экениңерди жашырасыңар, кесибиңерди жашырасыңар, анан жашыңар жашырасыңар, оорулар бар. Эмне мен ооруганымды канча грызаңар бар экен жашырасыңар. Канча операция. Канча травмаңар бар. Ошол кызыктуу болот менин оюмча. Ооба. Билесиңер, мен азыр ошо силер менен майк куруп, аябай чын эле кайра флешбек эметип кеттим да, сезип кеттим да. Анан ошол биз жөнүндө да аябай көп комментарийлер болду да. Баса эмне дешиптир Ошо ошо биз көптөр алып баруучулардын реакцияларын көрүп, бул өзүнчө кызык болгонун айтышты да. Бул өзүнчө реалити шоу деп мындай айтты да. Ошо өзүңүздөр да ушундай сездиңизби? Биздин реакциябыз кээде мындай ярче была, чем реакция у наших участников. Буну тартып аткан кезде эле түшүнгөм, биздин ролубуз ошондо экенин. Мисалы, кинодо дагы ушундай монтажда атайын бул функция колдонулат да. Мисалы, көрүүчүгө кайсы бир нерсенин масштабын же болбосо маанилүүлүгүн билдириш үчүн, мисалы, 2 киши сүйлөшүп атса, алардын сөзүнө сөзсүз түрдө 3-чү кишинин реакциясы бир кадр болуп кошулат да. Мисалы, эми бул мындай кандайдыр бир ушундай технический прием ыкма деп коелу. Анан биз бул жерде ошол 3-чү киши болдук да. Тигил жакта катышуучулар болуп атат. Анан көрүүчү өзүнүн эмоцияларын, өзүнүн ойлорун бирөө менен дайым ассоциация кылып турат да. Ал жерден 8 катышуучу болсо, 8 катышуучусу менен балким өздөрүн алар менен салыштыра албайт болчу. Биз көрүүчүнүн ойлорун мындай айтып турган, алардын ички сезимдерин сөз кылып формулировка кылып турган кишилер болдук. Анан бул күтүлгөн эффект болчу. Менимче, балким кээ бир жерден биз подсказка кылып алардын балким багыттап туруп аттык, көрүүчүлөр, мисалы, могул жака көңүл бургула деген сыяктуучу. Мага чындыгында эмоцияны көрсөтүү оор болду. Мен бүгүн ошо ачыгын айтайын. Долбоор ичиндеги жагдайда мен бардыңыздарды билем да, эми мисалы сен менен дейинчи, жарсың. Биринчи жолу көрүштүм, бирок Айжан, Нурсултанды мурун билгендиктен силердин позицияңарды билчүмүн да, силер кандай алып барасыңар, өзүңөрдү эмне кыласыңар. Мен тек гана ырдагандыктан негедир мындай алып баруучулук жактан, анан эмоцияны көрсөтүү жактан мага бир аз оор болду. Мен ошону айткым келет. Бирок комментарийлерди окуган жокмун, билбейм. Бирок көбүнчө сырттан укканым боюнча ошо бизди аябай жактырышыптыр. Биздин ошо төртөөбүз мындай уникалдуу бир башкача нерсени бериптирбиз да. Ал жагынан кошулам. Анан эмкисинде эгерде катышып калсак, эми билбейм, 30+, 40+га бизде алабы, мен билбейм. Эгерде бирок экинчиси катышып калса, экинчиси болуп калса, мен дагы эмоциямды көрсөткөнгө аракет кылам. Вау! Бир аз байкадыңарбы? Эксклюзив! Туугандар! Бир аз пасаңыраак болду, мындай эмоция менде жок болду, мындай айтканда. Жок, сизде ушунусу менен наоборот кызыктуу болбодубу? Мисалы үчүн бүткөн эмеспиз да. Сиз туруп эле мени баягы пародия кылып баштабадыңыз беле? Депчи. Мага аябай күтүрсүз болду, бирок ушундай кызыктуу болду. Көрсө, мындай биз ар төртөөбүз тең башкача экенбиз да, кандай. Такыр бири-бирибизге мындай. Мисалы, мага силер жактыңар да, аябай. Сиз бизге жактыңыз. Жок, анан менин оюмча, ошол балким экинчи сезондо мен азыраак күлүп калышым мүмкүнмүн.
балким мен башкачараак мамиле кылып калышым мүмкүнмүн. Анда Нурсултан мырза, сиз аз күлсөңүз же аз эмоцияны көрсөтсөңүз, анда неле мемдер кимдерден жаза алат, айтып койгучу. Ушул Сиз ошо жаштар сырынын мемсиз, понимаете? А кто будет кукурузу охранять? көрсө көп ушу мемдер жасап башталыптыр. Стикерлер бар турбайбы? Да. Элестет, WhatsApp'та менин стикерим бармыш мондай. Ахматик. Жок, абамдачы психолог не психуй меня деген. Ушундай дагы барбы, э? Ооба. Блин, короче, реакция на самом деле от нас была самая естественная, я думаю. Если вот ваша реакция, она была вот такая, значит, вот такая. Вот я думаю, в этом и есть плюс дегеним, да? То есть по-другому это уже будет неестественно. Демек продюсер ошондой олуттуу деп, мисалы, мен өзүмдү тандаган да. Ошо да. Мындай да керек да. Это наоборот ваша ценность, я считаю, в этом проекте. Баарыбыз тең эле. Азыр баарыбыз деп баштасак, это одно деген проект будет. Менче төртөөбүздүн ар кандай болгонубуз дагы көрүүчүлөргө пайдасы бар. Көрүүчү төртөөбүздүн арасынан бирөөнү тандайт дагы, ошол менен өзүн ассоциация кылып баштайт да. Мисалы, сизге окшогон токтоо адамдар, эми мен ушундай эле реакция кылып коем депчи, сиз менен ассоциация кылышат деген сыяктуу. Мисалы, Нурсултан байкемдей эмоциональный адамдар балким ошентип отурган жеринен пультту ыргытып жибериши. Эй, досум, карачы. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, биз деле Жаштар сыры долбооруна окшоп кичинемдей заманбап түрдө биздин подкастыбызды алып барганы чечтик. Анткени биз команда менен мындай карточкаларды даярдап койдук. Биз азыр Блиц ойнойбуз. Блиц биздин катышуучулар менен болот. Бул Джеки, Гелдибек, Аделина и жаным Тилек, Нурсултандын жаны, Заир, Зевс, Айжамал, Бигимай жана Акмат. Суроолорду мен берем. Анан сиз ким менен ассоциация же кимдир бирөөнү сүрөттөсөңүз, ошол карточканы көрсөтөсүз. Макул. Даярсызбы? Даярбыз. Эң күтүүсүз катышуучу. Сен биринчи жолу көрүп атасың. Матч. Эмнеге Акмат? Биз башынан эле Акматты көргөндө айттык го, аябай көп билерман экен деп, мисалы үчүн. Бизде ушундай салтта да бар го. Орустарда деле, кыргыздарда деле айтып берет го, көп билгенди койчу, кыйынсынбачы деп элечи. Анан ошондон корктум да, анткени всезнающий сыяктуу бул Акматтын билими, кругозору кеңирээк болчу да. Анан ошон үчүн бөлүп коюштубу деп. Еще башкача көрүнгөн, бизге улуурактай көрүнгөн, кирип келатканда эле костюм, шым, олуттуу алып келди өзүн. Биринчи эркек чемодан менен келген. Ооба, эсиңердеби? Акмат келгенде мындай Сразу бир башкача күтүүсүз. Вот күтүүсүз конок мен үчүн Акмат болду. Сиз эмнеге Джеки? Урматтуу мырзалар. Джеки менче катышуучулардын арасында эң мындай өзүнчө бир типтеги сырткы келбети менен дагы, то есть стили менен дагы, анан өзүнүн мындай кулктун өзү менен дагы өзгөчөлөнгөн каарман экен. Анан кирип келгенде эффект менен кирип келди го. Кара плащ менен андай жүзүн көрсөтпөй баягы монтаж кылганда мен эсимде даже вау деп мындай реакция кылгам да. Анан кирип алып атымды айтпайчы, атыбызды айтпа деген депчи. Ал ушул учурда түшүнгөн жок окшойт эмелерин. Эрежелеринчи. Бирок андан тышкары мен ушу кошулам. Мага бир аябай мындай кандай десем, бир загадочный адамдай мындай кирди да. Түшүнүксүз сүйлөгөндөрү, жүрүш турушу, башында биринчи, экинчи выпускта мындай бир башкача көрүндү. Анан кийин ачылып башталды да. Кадимкидей эле күлүп баштаганда, сүйлөп баштаганда, өз ой жүгүтүсүн бөлүшүп баштагандан кийин бул такыр башка адам дедим. Мындай кадимкидей эле бул долбоор ушул адамды ачты деген ойдомун. Ооба. Меники Гелдибек, анткени чогуу иштеп, точно. Мен ошо мындай заказдарды берем да, муну тарта аласыңбы? Жок, мен иштерим бар. Эмне иштериң десе? съемка бар да, мындай жөнөкөй кезде
айтып берчү да. Мен мындай заказды тартам, тигиндей заказды тартам. Бул эме личный деп коюп кетип калчу да. Анан ну ладно деп койгом. Анан карабайсыңар. Бир жумадан бери чалсаң жооп бербейт. Жок деп коет. Сизге тиги телефон тапшырып атканда сизге жазган окшойт бир жума жок болгон. Мага чалбагыла көпкө кармап отурду эле го телефонду. Сезондогу эң чоң өзгөрүүнү көрсөткөн катышуучу. Мен көрсөм. Даярсыңарбы? Азыр даяр болгондон кийин бири күчөлбү. 1, 2, 3. О. Ой, тоже, да? Жок. Айтып кетейин. Мен эң башында кирип баратканда эле бир ошо фразаны угуп алып, дароо эле ой, red flag деп тамаша катары эле айттым да, бирок анан Заир менен таанышканда өзү да айтты да, мага сиздин сөзүңүз аябай оор тийди деп. Анан аябай жаман болдум да, бирок ошол аягында мен чыныгы мындай сезимдерди ойготкон, ыйлаттырткан мындай Заир мырза болду. Анткени ушунчалык сөз мен ушундай мээримдүү, сапаттуу мамилеге татыктуу экенимди билдим да бул долбоордо дегенде эле болду. Мен деле азыр ыйлагым келет да. Анан жакын таанышканда аябай мындай сонун жигит экен. Чынында бүт толугу вот Айжан силерге кошулам мен, анткени ушундай трансформация деп коебу. Ооба. Ушул жигиттен көрө алдым. Өтө сонун бала экен. Жолукканда дагы шайыр, баары тең сонун. Бирок сөздүн төркүнү Айжан айткандай болду. Мен биротоло Заир темасын жаап коеюнбу? Негизи өтө маанилүү, айрыкча Заирге окшогон адамдар ыйлап турганы. Биздин коомдо эркектерге аябай стигматизация бар. Теги эркек эч качан ыйлабаш керек. Бул биздин мындай чогулуп анан бул агрессияга, анан зомбулукка айланып кетет да көп учурдачы. Анан мен үчүн да аябай күтүүсүз болду. Анын ичиндеги бир назиктик бар. Негизи эле күтүүсүз болду эмес. Мен көп эле досторум бар, сыртынан аябай бруталдуу, анан мындай маскулиндүү, бирок ичи назик да, аябай назик. Анан болгону көп адам аны көрсөтпөйт. Мага ошону көрсөткөнү күтүүсүз болду. Анан ушундай моделдер, модель дегенде кесүүнү айткан жокмун, ушундай үлгүлөр, үлгүлөр менимче канчалык көп болсо биздин коомдогу адамдардын ортосундагы мындай кандай десем Мамиле. Адамдардын балким ортосундагы кандай десем психологиялык ден соолугу да, улам жакшырабы дейм да. Ак сөз кошулам. Мен силер менен толук макулмун. Чындыгында эле Заир өзүн башкача көрсөткөн. Күтүүсүз моменттер дагы, күтүүсүз момент үчүн биз силер Заирди көтөрдүңөр да. Мен эмне үчүн Жекини көтөргөн себеп дегенде мага чындыгында бул кыз бир башкача жагынан көрүндү. Айтып атпаймынбы, мага күтүүсүз болду. Башында кандай кыз болуп келген, аягында болсо ушунчалык ачылып, мен ойлодум эле ал такыр мындай жабык киши адам депчи. Көрсө болсо ал эң мындай кандай десем, жарык адам экен. Балким эсиңерде бар болсо, эң аягында аябай көп баягы эмеде коштошуп аткандачы. Ушунчалык кеткиси келген жок ушул жактан. Ушунчалык баарын кучактап, ыйлап кетти да. Себеп дегенде мен оюмча бул долбоор бул адамга бир башкача таасир этти окшойт. Башкача сезимдерди берди. Ол жумшарды, өзү билбейм, айтып атпаймынбы, мындай рамкалар менен мындай өзүнчө бир чектери менен жүргөн кыз болгондуктан окшойт. Бирок көрсө бул аябай жылмайган, сонун кыз экен. Мен ошону байкадым. Келбекти турап аткан, мындай. Ушундай эмелер дагы бар экен. Анан биз баягы өзгөчө дагы бир чай ичпедик беле. Ушул учурда дагы байкадым. Аябай көп ыйлады ушул учурда дачы. Байкадыңар, байкаган жоксуңарбы? Көрүп атып, башкача ушул эле сезимдерди кайрадан эстеп, мындай бул долбоор ушул Жекиге жакшы жылуу сезимдер калтырды деп ойлойм. Ооба. Эмки суроо. Башында жакпай, кийин көз карашыңызды өзгөрткөн ким болду? 1. Ну как вам сказать? Аз ойлонуп. 2. Подожди.
3 Дагы эле жообун билбейм там кой турла так. 4 5 жөн санап атам. Санаса болбойбу. Сана давление басып атат. Давление болот там. 1 2 3 3. Опа. Опа. Баштагылачы. Мен баштайм. Баштап берейинби? Эмне үчүн Келиңиз, силерге Бегимай жаккан? Бегимай эле? Жок, жаккан жок дебейбиз. Айжан экөөбүз бул жерде мына биздин кыздардын көз карашы боюнча деп айталычы, болобу десек. Башында Бегимай мага өтө эле ачык шайыр кыздай көрүндү да, мындай мен Жакшы да. күтпөгөм. Мен ойлодум да эми Жок. Биздин мен- коомдо мындай стигмалар бар го, өтө Ооба. мындай жалтактаган ошондой сыяктуу көрүндү да. Да. Анан проекттин жүрүшүндө аягында карасак, тескеринче Бегимай эң олуттуу жумушта иштейт экен. Эң мени таң калтырганы. Аха. Анан таланты да укмуш экен. Болбосо ойлобойсуң, бул кыз эми ким билет кандай жумушта иштейт дейсиң, болбосо аягында жумушун угуп алып мен оозумду ачып калгам. Колдорду, подпистерди коюп, бул чыныгы шефиня экен көрсө ойлосо. Ошон үчүн мен үчүн Бегимай. Мага аябай жакты да, анын сөзү мындай цитата эле айтайын. Мне нравится носить маску дурочки дегендечи, бул мындай Ошентип эле? ооба, мындай Ахмат ошентип айтты деп айткан болчу. проще, да. Ну, имеется в виду, еще раз было доказательство, что люди носят маску. Да? И люди иногда могут быть совершенно другими. И вот эта ее чрезмерная открытость, это была тоже такая своего рода маска, потому что, ну, как бы, пусть лучше так обо мне думают, а потом она раскрылась. И, то есть, я никогда теперь не говорю, что, типа, блин, аябай жалжакекин. Нет, потому что я сама такая. Вот. Прикольно. Вот. Прикольно. Да. Бирок одон соң мага жакты мисалы үчүн. Тилек. Мага аябай таң калыштуу болду. Эмнеге? Жакпайт. Файт. Ооба. Мага башында аябай көп вниманияны жакшы көргөн, анан орунсуз тамашалаган адам катары көргөн. Да. Анан тамашалары көп учурда күлкүлүү деле эмес болчу. Ооба. Билбейм, мен үчүн. Туура эле. Бирок финалга жакын мен муну түшүндүм. Тилекти атмосфера, отурган жердеги адамдардын маанай аябай ойлонтот экен. Ошондуктан дайым ошол жердеги маанайды түзгөнгө аракет кылат экен. Ооба. Мисалы мен үчүн баары бир, мен жөн эле отура берем. Тилек, мисалы сиз балким сиз Тилек жакшы көрүңүздө ошондон болсо, экөөңөрдүн ортоңордо ошоштук бар экен. Мисалы ошол жөн эле өзү менен эле алек болсун, ошол жалпы отурган жанындагы адамдардын да маанайын мындай кайсы бир деңгээлде көтөрүп турганга аракет кылат экен. И ошонун артынан кандайдыр бир уют пайда болот экен. То есть жакындык, бир жылуулук. Анан аны ошо финалга жакын түшүнгөндө көрсөм, мындай жакшы болот экен. Мен кече бир жакшы сөз же бүгүнбү окуп алдым. Уровень эмпатии деген сөз бар экен. Бул как раз ушуну билдирет экен да. Ушул жакта болуп аткан атмосфераны сезип туруп, анан бир сүйлөйт экен, же болбосо сүйлөбөйт экен, же болбосо бир тамашаны айтат экен. Ушундай сыяктуу Тилектин эмпатиясы немеси деңгээли жогору деңгээлде экен. Мен которуп коеюн, сиздин эмпатияңыз ноль экен. Жок, Тыныстандыкы жакшы. Нет, наоборот. Ал уровень эмпатии аныкы жакшы деңгээлде, керек учурда ушундай катуу сүйлөп коюшу мүмкүн. Причем өзүнүн оюн айтат да, жакшы болуш үчүн эмес. Тескерисинче, мындай мен мына ушундаймын, эмне кылсаң кыла берге деген ушул жагы мага жагат, я да жакпайт. Зумер билен. Эмнеге Аделина? Это же Аделина. божий одуванчик. Аделина мага эмне себептен башында бир кызыктай көрүндү. Себеп дегенде эркек кыздай көрүндү мага биринчи. Анан кийин билбейм, бир сүйлөгөндөрү же болбосо башында билбейсиң да, мындай же бир кичине орой деле эмес, бир мындай резко сүйлөп коет экен дагы. Анан кийин байкасам, бул ушундай алтындай болгон адам экен, ушундай бир сен айткандай божий одуванчик экен. Үйдөгү болгон бир жумуштардын полун аткарат экен. Анан башкарып та салат экен керек болсо. Элдин кыздары ошондой. Сөзсүз бул точно отличница болгон. Мен эле жолукканда айткам, мен отличницасын депчи. Көп нерсени билет экен, еще плюс окутат экен. Бул
мыкты адам экен менин оюмча. Ошондуктан мен бул адамды мындай жашоодо көргөндө аябай жакшы көрүп калгам. Жакшы эме экен. Сонун кыз экен да. сонун Мен аны эме деп коем, сестренка деп коем. эми акыркы суроо биз жөнүндө. Кимдин божомолдору көбүнчө туура чыкты биздин арабызда? Нурсултандыкынан Айжан силердики мага ушундай сезилип атты да. Көбүрөөк. Эсимде жок чынында. Мен таппай калып аттым кээдечи, мисалы үчүн божомолдогон да жокмун, ким менен ким калат. Точно эсимде бар, Айжан силердики? Меники туура чыккан ооба. Кимди тандаган? Ооба, ошол эсимде. Мен вообще туура эмес эле ойлонуп атырмын. Менде деле көп деле эсимде жок экен, бирок бир эки жолу балким туш келип калгандыр. Бирөө мугалим же болбосо бирөө ушунча жашта деген божомолдорду ырытканбыз го өзүбүзчө. Ошондо бири-бирибиз мындай бир жолдон тийгенбиз. Бирок биздин оюбуз боюнча биз так мындай башынан бери бир ойго эме кылганбыз го, мына ошо эки пара болуп калышы мүмкүн деген бир предположенияларды түзүп атканда бирөөбүз дагы тийген жокпуз. Себеп дегенде аягында бул маанисиз да болуп калды да, себеп дегенде. Жок, тийген да. Тийдиби? Ооба, Бигима менен Заир. Билбейм, мен оюмча аягында ушунчалык маанисиз болду. Эң негизгиси булар бири-бири менен жакшы мамиледе калса экен деген эле ойдо калдым мен. Теги менин эсимде катышуучулардын аттарын көпкө жаттай албай эле аралаштырып эле урдуруп аткам. Сиз мени улам оңдоп атпадыңыз беле? Жок, анын аты мындай эмес, мындай депчи. Мен ошого аябай мындай байкап турам да. Мен аттарды араң эстейм, мындай даже 2-3 ай тааныш болуп Ушу баарыбыздан дейм, Айжан баарын так даана туура далилдеп жаткандай мага сезилди. Бул жактан Синдром отличницы бар го. Эй, досум, карачы. Ким менен бизнес ачмак элеңиз? Үчөөбүз бизнес ачайлы. Базар жок. Ооба, бул кыйын бизнесмен Бул Заир. кыйын бизнесмен ооба. эмне үчүн айтайынбы? Эми чөңөр көргөнсү. Мага жакты, бизнесмен катары вообще сонун бала. Толковый парень экен. Ахматик. Келгиле, следующий вопрос. Ким менен разведкага бармаксыз? Блин, сложно. Так, есть, да? Раз, два, три. Келдек уктап калат разведка. Опа. Сизчи? Уктамак эмес. Ого. Все. Кимди өзүңүздөрдүн бойдок досуңар менен тааныштырмаксыз? 1, 2, 3. Воу. Да. Прикол. То есть кыз досубуз менен буну, бала досубуз менен эркек досубуз менен тааныштырат. Мен разведкага келдиме барам да ошон үчүн. Уйкуну кайтарасыз. Так, следующий вопрос. Чоң уктап калмакпыз. Үйрөнүпчү. Кимди сөзсүз экинчи сезонго чакырмаксыз? Бир. Экөөнү тандасам болобу? Жок, бир деле. 1, 2, 3. Мен баарын чакырмакмын, если честно. Балдардан келди, кыздардан жеки. Сиз келдин аябай жакшы көрөт экенсиз. Мен Тилекти кандай жакшы көрсөм, сиз Тилек келди. Are you obsessed with him? Эми бул менин тандоом, эч ким аны талаша албайт. Урматтуу кесиптештер, эмки раундубуз бул red flag же green flag. Бул жакта мындай утверждение тууралуу сиздин өзүңүздүн ой пикирлериңизди көрсөткөн раунд, көрсөткөн оюн деп айтса болот. Мисалы, мен биринчи айтсам болобу? Азырынча мамилеге даяр эмесмин деп айткан же кыз же эркек болсо, бул сиз үчүн red flagбы же green flagбы? Азырынча мамиле курууга даяр эмесмин деп айтсабы? Бул адам эми жеке тандоосу да. Жөн эле. Же ардам көрүш керек болуп. Жөн эле кээ бирлер болот го, ээрчитип эле жүрө бергенчи, ал андан көрө болуп. Ооба, туура да здоровый отношения болуш керек да. Туура эле биз жакшылықты тандайбыз.
Бирок калп эле ээрчите бербегиле адамдар. Азыр да эмес. Эң туура айтты. Бирок эртең дагы болуп калышы Молодецсиңиз. мүмкүн. Так что кетпей тур дегендейчи. Туура, туура. Так Ошол кесе позиция. сүйлөгөндү үйрөнгүлө адамдар. Сонун. Келиңиз. Өзүм дайым Тыныстанды алып кеткилечи бирөө ырсаданыч. терезени ачып койгула, душно болуп кетти да. Жок, Так. наоборот жакшы эме айтып атам. Жакшы, хорошо. Ачып жаап койгула терезе. Так, дайыма өзүн өнүктүрүү жөнүндө сүйлөйт. Бул пунктка менимче кичине аныктама бериш керек, Мисалы, эгер сени ошол аркылуу, не знаю, экөөңөрдү мындай өзүн өнүктүрүүгө мындай кандайдыр бир түртсө, үгүттөсө, балким башка. Бирок кечке эле мен аны кылып атам, мен залга Мен барып психологко атам. бардым, сен да барып келбейсиңби? Мен монча таптым, ал бул. Сен кантет аласың? Бул эми эгер ошондой болсо, мындай. Эгер мисалы финансылык сабаттуулук, мисалы сени ден соолугуңа кам көрүү деген сыяктуу мындай, не знаю. Ортодо диалог түзүүгө аракет кылсам мындай, өз жөнүндө эле айтып бере берсем мындай дегендейчи. Макул. Ооба. Укула. Кызганат. Бирок аны ачык айтат дейт. Мисалы үчүн мен кызгандым. Анан аны үстүнөн дагы өзүм ачык айтып атам да, мен кызганып атам депчи. Тыныстан сен башка алып баруучу менен толбор кылып атасың, мени чакырган жоксуң деп, мен аны бирок ачык айтып атам, бирок кызганып атам. Кандай формада айтып турасың? Аны ачык эле айтам, өзүм кандай сезсем ошондой айтып атам да. Неме жокпу, мындай сары желекче жокпу, мындай өзүң бийил дегенчи мага аймасы жок деген. Сөз түрдө же биз сындашыбыз керек, же макул, мейли дешибиз керек. Мына мисалы үчүн сага бир адам жакты. Бирок мен да сени жактырып атам. Неге мен сени жек айтып атам? Сиз мейли. Мындай вайб чувствуете, да? Жанатам бери ушинтип атам. Короче, түшүнүңөрдү, бир адам жакты, бирок аны мен айта албай атам, сен мага башка адам менен сүйлөшпө деп. Мен айтып кетейин, мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам, мен өзүм кызганчакмын. Анан мен ошол кызганычымды көрсөтпөсөм, ал ичимде мындай көбөйүп, башка жаман жакка айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен ачык эле айтам. Мага бул нерсе жакпайт. Мен мисалы сен бул кыз менен сүйлөшсөң, мындай кичине эметип атам. Анан менимче бул ачык сүйлөш да. Мен эчтеке айтпай калсам, бул наоборот мындай red flag катары көрүнөт да мен үчүн. Ошол могу пункттар аябай талаштуу экен негизи, мындай ал жагынан карасаң, бул жагынан карасаң дегендей. Кызганат, бирок аны ачык айтат. Сиздин оюңуз? Ошо кыстап, кызганып, бул бир аз мындай red flag менин. Кызгануубу? Ачык айтуучу ал жөнүндө? Бул дагы. Бул дагы. Негизи ачык айтып жаткан мен үчүн жашыл green flag. Себеби адам ачык айтуу менен өзүн кайсы бир орусча айтканда уязвимый позицияга коет да, типа өзүнүн алсыздыгын моюнга алат. Мен өзүм менен эч нерсе кыла албайм, бирок мен ушундай кызганып атам, эмне кылалы деп. Сени диалогко чакырат. Мен оюмча бул кызгануу дагы, анан ачык айтуу дагы бул green flag. Кызгануунун да чеги бар. Анан ачык айткан мен оюмча ал ар дайым green flag болуш керек. Бирок анын да эмеси бар да, Эме да, жок, мындай болуп атпайбы? Чеги. Бул жердечи эгоизм болуп калат да, силердин позиция болуп атпайбы булчу? Сен меникисиң, болду. Сен менден башка кетпе. Бул туура эмес. Жок, аны айткан жокпуз да. Аны деген сен меникисиң деп айтпайсың да, сен аны деген мен кызганып атам деп түшүндүрүп атасың да. Бул Каныкей айымдын позициясы. Бул жерде мындай болуп атат да, маселечи, бир эле сүйлөмдө эки башка тема көтөрүлүп атат негизичи. Мисалы, ачык айтканы бул башка тема болуп атат, кызгануунун да чектери болот ар кандайчы. Анан биз мисалы тиги шоумда эле тартуу учурунда кызгануу темасын көтөргөнбүз ал жерде. Мисалы, бул кызгануу көп учурда адам башка бир адамга ээлик кылуу аракети менен өлчөнөт да. Ооба. Анан мисалы мен каалабайт элем мага бирөө ээлик кылгысы келгенин же болбосо мен бирөөнө ээлик кылгым келгенин. Бирок адам кайсы бир ичинде бир нерсени сезип атып, ал нерсени сен менен именно диалог куруу максатында, ошол маселени чечүү максатында сүйлөшсө, бул аябай жакшы. Ошол үчүн green flagты көтөрдүм мен. Бирок жөн эле кызгана бербегиле. Мен мисалы каалабайт элем мени кызганып жүргөнүн. Чектөө коюу. Чектөө коюп.
Окей, улантабыз. улантабыз. Келиңиз. мен айтайын. ооба. Конфликтти жактырбай, жаңжал болуп кетүүдөн качып, чыр чатактардан мындай алыс болгонго аракет кылат экен да адам. Ошого кандай карайсыңар? Мен оюмча бул жакшы нерсе деп ойлойм. Адам эгер чыр чатактан качса, конфликтке барбаса, менимче бул жакшы сапат деп ойлойм, билбейм негедир. Анткени мен жаңжалды жаман көрөм, элдин көзүнчө урушканды жаман көрөм. Түшүнүп атам, жагдай туура эмес, тил да күнөөлүү, бул да күнөөлүү, бирок элдин көзүнчө жаңжалдашып, урушуп, билбейм, менин мүнөзүмө дал келбейт. Анан улуу сөздө уят жок дейт. Кыргыздар эзилтен ачык айтып жаңжалдашкан эмес. Алар ар дайым сөздү кагазга орошкон. Ошондуктан менин позициям ушундай да, эми кечирип койгула, мен бир аз мындай улуураак кылып. Көбүнчө байкасаңар, ата энебиз бизди ушинтип тарбиялайт го, кой кызым, эчтеке дебе, мейли эми өтүп кетет. Бирок бул жерде мен айтайын дегеним, чыр чатактан мындай жаңжалдашып, аябай очокту мындай кармоодон алысыраак, кыпкызыл чокту кармагандан алысыраак болгонго тариздеп атам да. Ошол green flag темасын мен дагы жыйынтыгын чыгарып коеюн. Мен сизге кошулам, себеп дегенде мен да тарбиям ушундай окшойт. Атам мага айтат, сени таш менен урса, аш менен ур депчи. Бул биринчиси, канчалык сага жамандык кылса дагы сен сабыр кылып туруп, ага наоборот жакшы мамиле кылып койсоң, аны мактап дагы койсоң, аны мындай жакшы жагын көргөнгө аракет кылып көрсөң, балким ал адам дагы өзгөрүп кетер. Балким ал дагы сага дагы, коомго дагы башка пайдасын алып келет, жана жакшы мамиле кылар деген биринчи ойдомун. Экинчи ойдо болсо, баарын сөз менен чечсе болот. Жана ошондой эле мен өзүм деле ролдо кетип атып, бирөө менен урушканды дагы аябай жаман көрөм. Ал эми 1 секунддук нерсе, сабыр кармап коюу, бул мен оюмча баары аны кыла албайт, баары сабырдуу боло албайт деген ойдомун. Ошондуктан чыр чатактардан алыс болууга мен аракет кылам. Сиз айтып бересизби? Ооба, айтып берем. Мурунку сиздин сөздөрүңүз менен аябай макулмун мен. Орусча избегает конфликтов деген, ошол учурду жактырбаганда өзүнүн ошол сиз айткандай уязвимости көрсөтпөй, бул мен үчүн red flag да. Анткени дайыма вот это вот все время избегать конфликтов. Вот конфликт болсо, Нурстан мырза айткандай эле, сөз менен чечсек болот, бирок ошону чечиш керек. Чечиш керек бирок. Ооба. Ошондуктан мен Бирок аны ар дайым баягындай избегать эткен ол туура эмес тоже. Бирок мүмкүнчүлүк болсо, аны акырын Бул жерде менче воспринимание, конфликт деген сөз болгон. Аны балким кыргызча которгон чыр чатак деп, баягы чыр чатак дегенде биз баягы ызычуудай түшүнөбүз да. Бирок балким кеп ал жөнүндө эмес. Анан ооба, чыр чатактан мисалы мен деле эч ким менен уруша албайм. Бирөөдай эле конфликтке ички иммунитетим жок. Мындай аябай калчылдап жаман болуп кетем. Көп учурда сүйлөшүп чечкенге аракет кылам. Бирок адам эгер жок, мен баары менен эле жакшы болгонго аракет кылам, мен конфликт мага жакпайт, мен эч кимди урушкум келбейт дей берсе, бул жасалмалуулук. Себеби адамдын ичиндеги эмоциялар эч жакка кетпейт, алар чогуло берет, жана бир күн аябай деструктивдүү бир мүнөздө сыртка чыгышы мүмкүн. Анан мисалы мурунку мисал менен караганда, кызганат, бирок аны ачык айтат деп атпайсызбы? Эгер адам кызганып, бирок мен конфликтке баргым келбейт, мен урушкум келбейт деп эле ичинде сактап жүрө берсе, ал нерсе аябай чоң нерсеге алып барат да. Ал бирок ошол өзүн мен кызганып атам, бирок ушул нерсени сен менен бөлүшүп алайынчы. Мисалы сен тиги күнү могул жерге бардың, ошол учурда мен сени кызгандым. Кел ушул жөнүндө сүйлөшөбүз десе, ооба, бул жерде ыңгайсыз болушу мүмкүн, бирок ал жоопкерчиликти өзүнө алып атат. Негизи адамдар мен чыр чатактан алысмын, мен ушул тынч эле жашоону жакшы көрөм деп мындай кыргызча сулуу көрүнгөнү менен, бирок бул көбүнчөсү учурда инфантилдүүлүк жана жоопкерчиликтен качуу деп эсептелинет да. Ошондуктан качпай эле жоопкерчиликтен. Бул не деген подкаст ошондо? Психотерапия өтүп атабызбы азыр бир не? Ошондо силердики да туура, биздики да туура. 50-50, 100% жашоо. Кийинки суроого өтөбүз, кийинки позицияга. Ар дайым өзүн биринчи орунга коет.
ар дайым өзүн биринчи орунга Да, коет. бул жерде акцент ар дайым. Ар өзүн дайым биринчи деген орунга сөзгө коет. всегда ставит себя на первое место. аябай оор суроо экен. А что? Ну что сказать? Биякта эгоисттер. Здесь все понятно. Жок, с бул вами. жерде мындай да, өзүн мындай кандай десем, эгоизмде эмес, менимче адам ичинен толгондо, өзүнө кам көрүп, өзүн жакшылап сүйгөндө анан башкаларга да ашып баштайт да. андай нерсе. Албетте. Анан жок, мен эми эгоист эмесмин, давай сен курсаң тойсун же. Өзүңөрдү сүйгүлө ошон үчүн. Да. Мен азыр өзүм балама мисалы мындай үлгү болгум келет да. Биздин ата энелерибиз кой мен жебей эле баарын ошо балдарыма калтырайын деп биз ошентип өскөнбүз да, туурабы? Мен мисалы аябай ыраазымын. Бирок мен азыр ошо апа катары өзүмдү ар дайым биринчи орунга койгонго аракет кылам. Мисалы мага примитивдүү эле үлгү да, мисалы да, самый красивый и большой кусочек торта я себе возьму, чтобы показать сыну, что он тоже так может. Туура. То есть, а не так, что да, жок, сен же, чтобы не было вот этой жертвенности. Туура. Мен дагы кошула кетейин бул туурасында. Мен бир жолу балдарым менен сүйлөшүп олтуруп, анан балдарыма бир ойду айттым да, ар дайым өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү тандагыла деп айттым да. Анан бир канча күн өткөндөн кийин оюн ойноп атабыз, ушундай отурабыз, анан айттым, жөнөкөй эле суроого, ты кого любишь, кимди жакшы көрөсүң деп. Анан оюмда ойлоп атам, мамамды же папамды айтат деп. Анан таппай атабыз да, кызым кичинекей да. Баарыбыз бирден айтып чыктык, папаны сүйөсүңбү, байкеңди, иниңди, кимди деп сурап отурсак, анан эң аягында айтып атпайбы, себя люблю Умница. деп айтты да. Мен ошондо ошол ойго келдим да, эң туура айтыптырмын кызыма. Бул сиздин тарбияңыз демек. Ошон үчүн мен баардыгын айтам. Кичинекей кыздан баштап чоңойгонго чейин өзүңөр биринчи кимди сүйөсүң дегенде, мамаң, папаң, башка адамдар, балдарың, дүнүйө баардыгы өтөт. А бирок сен өзүңсүң. Биринчи орунга. Туура. Мен бул суроого кыска эле жооп берейин. Биринчи масканы өзүңөр тагасыңар, анан кийин башка адамдарга тагасыңар. Кандай. Жана ошондой эле бул дүйнөдө эң баалуу адам бул өзүңө. Ошондуктан өзүңөрдү жакшы карагыла, өзүңөргө жакшы мамиле кылыш керек. Да, анан белгилеп коюп турган нерсе, сен өзүңө карабастан бирөөнө бир нерсе мамиле кылып жатканда, то есть өзүңдү курманды кача алып, көп учурда бул күтүүлөрдү пайда кылат да. Ал адам сенден ал нерсени күтпөшү деле мүмкүн, бирок сен аны жасап алып, эми мен буга мону жасадым да, бул мага эми мону кылыш керек деп мындай жалган күтүүлөр болуп баштайт дагы. Анан ал адам аны жасаганга милдеттүү эмес, бул сенин чечимиң болду да, ага жардам бергенге же болбосо ага жакшылык кылганга деген. Бул сөзчү кандай? Өзүңө кандай мамилени кааласаң, ошондой башкаларга да ошондой мамиле кыл дегендичи. Ооба. Ал деле ушул күтүү мамилеби же башка эме? Өзүңдү дайым биринчи орунга коюп, өзүңдү мындай өзүңө кам көрүп, өзүңдү сүйсөң, демек ошого жараша башкаларга да ошондой мамиле кылып баштайсың. Ошол Нурсултанга ушундай жагат деп ошондой мамиле кылат. туптура. Бул суроо мындай провокационный суроо экен. Ну что сказать бул суроо? Мурдагы жигит менен же кыз менен жакшы дос мамиледе калган бул red flagбы же green flagбы? 1, 2. А флаг көрсөтпөй койсок болобу? Мага айырмасы жок. Эмне болсо ошол болот. Ай, демес. Мейли. Сиз жалгыз башатыңыз окшойт. Ай. Меники, мен уруксат берсеңиз, мен айтып кетейин, Меники момундай болчу. Анан? Мен быйыл 10 жыл болот экен турмушка чыкканыма. Анан жаңы келин болуп келгенде мындай чогуу сүрөттөрдү көрүп койдум да. Анан белектерди көрдүм да. Бул менин мурдагы кызым белек катары берген, мага мындай аябай жагып атат. Мен Күйөөң айтты, ошентип? Мен ошол кружкадан мисалы аябай кофе ичкенин
жакшы көрөм, бул аябай жакшы кружка, мага жагып атат. Анан бул фото альбомду Сага мага чейин сүйлөшкөн кыз берген неме. Анан Кудай жаман сактасын. көрдүңөр анан силер. албетте, анан ал айтат да, эмне болуптур? Бул кыз менен биз жакшы мамиледебиз, мындай. Это прошлое, но это часть меня. Я не могу это скрыть деп айтты да. Мара. Мындай орусча айтып кетсем, мы без своего прошлого не были бы такими, какие мы сейчас есть. Поэтому мне кажется, это вообще нормально теперь. Разычылык ооба. Бул негизи бул опыт, опытка деле разы болуш керек. Силер реально так думаете, да? Да. Мен мындай ойлойм да. Айтып берейинби? Нурсултан. Угатам. Жок, силер айткыла, эмнеге силер Жок, жаман? сиз айттыңыз, мен единственный кызыл болуп чыгып атпаймынбы бияктан. Силер жапчашылсыңар бияктан. Жо, мен адам затына таң калам да, эмне үчүн адамдар бири-бирин жамандап, жектеп, эмне кереги бар дейм да. Бир келген өмүр. Эртең баары бир кетебиз же калабыз, ким билсин. Анан бир келген өмүрдө ал эле бул эле дебей эле бар болгонундай, бар болдубу, жок болдубу. Мына эң сонун нерсени айтты Айжан, эң сонун. Анан мен силерге да айткым келет. Көбүнчө мен жана конфликттен качкан адам катарычы. Мен жаман көрөт экенмин ушундай, бирөөнү жаман көрүп, убакыт коротуп ага. Мен убактымды короткум келбейт. Мен убактымды өзүмө гана короткум келет. Бирөө жаманбы, жакшыбы, ал өзүнүн иши, а менин ишим өзүмө гана жакшы ой менен, башкаларды дагы жаман болсо дагы жакшы ой менен кара, билбейм. Бул жакшыбы, жаманбы билбейм. Мындай бала кыялдыкта кандай десем мындай. Жаман ойлогум келбейт да, короче говоря, мен мындай жакшы эле ойлогум келе берет. Короче. Ошондо Норма. Сизге норма, Норма. Мен оюнча мен жаман көргүм да келбейт да. Айтайын дегеним, жаман көргөнгө, кек сактаганга, бирөөнү жектенге убактым, дарманым да жок. Мен просто мындай убактым жок, понимаете? Вот у меня нет времени кого-то не любить, потом думать, обсирать там, господи. Ну, просто зачем? Я понимаю, я тоже раньше могла, когда я была молода, я тоже могла не любить, высказываться плохо так. А сейчас я думаю, мне важно мое время, мое состояние. Зачем я буду осознанно, особенно 30+, тратить свое время на кого-то? Нет. У меня есть только сегодня, а завтра я не знаю, что будет. Так что, sorry. Сиз эмне үчүн ред флаг? Менче просто силер жалаң үй бүлөлөр ойлоруңарды угуп бүткөндөн мен бойдоктордун атынан сүйлөгүм келет. То есть, по-вашему, просто общаться с бывшими — это red flag, green flag. Не общаться, а просто иметь здоровые отношения. Это общаться. Нет, көргөн жерден мындай. Привет, окей, басып кет. Там Мындай эмес монтип алып, мисалы көрдүңөр да, эми көрдүңөр дейм, адамбыз да, көргөн. Жок, эми ал да. Бирок суроо ушундай болуп алар менен жакшы мамиледе болуу, демек мамиле. Бир мамиледе болуу деп атпайсыңарбы? Мамиле эмес. Анан мисалы үчүн эртең мен случайно көрүп калдым. Анан жанымда аял, это что такое? Анан мен аябай эле эми Кудай сактасын. Мен өзүмдү жакшы көрөм. Өзүм жашоомду жакшы көрөм. Эртең жашагым келет, апай. Это аялыңар да, ругайт. Корком мен, апай, аялымдан. Жок, анан тышкары деле мен баягы суроо болбоду беле, кызганыч, бирок аны ачык айтат депчи. Ошого мен оюмча бул кызгануу болот, сөзсүз түрдө. Ошого мен ачык айтып атам. Бул өтө деле мен оюмча туура эмес. Мындай, сиз айтып аткандай, ооба, мындай жек көрүү, мындай алы болбош керек. Учурашып коюп, привет деп, бирок аны мен мамиле до сих пор сүйлөшүп, бул мен оюмча. Бул да туура. То есть поздравлять с днем рождения не будешь, да? Цветы отправлять и так далее. Тура, силердин позиция тура. Навряд ли я так буду делать. Силердики да тура, меники да тура. Бул жерде сиздер жалаң үй бүлөлүү адамдарсыздар да, мен бойдок катары. Мен эми билбейм кандай адам ойлоном.
Бирок эгер мен үйлөнө турган адам өзүнүн мурда сүйлөшүп жүргөн жигити менен дос катары мамиле болсо, бул мен үчүн тоскоолдук болбойт. Себеби мен үчүн ал өткөн чакта ким менен болгон эмес, бүгүн мени тандап атканы жана күн сайын эртең менен мени тандап атканы маанилүү. Тыныстан Да. ты идеально, классно набираешь себе баллы перед свадьбой своей. Да. Себеби мындай да, мен ойлойм, все-таки биз адамбыз. Мисалы, уйду кантип провокация кылсаң болот. Уйду короодон бош коюп койсоң, келип огороддо сабиздер жеп кетиши мүмкүн, Биз уй эмеспиз да. Биз бош жүрсөк деле, биз өзүбүз чоң адамбыз. Биз үйлөнүп атканда, өзүбүзгө жуп тандап атканда, өзүбүздүн жуубузду, аң сезимдүү тандайбыз. Анан кокустан эле, не знаю, өткөн чакта сүйлөшкөн адам менен жолугуп, же болбосо сүйлөшүп калып эле анан башка адам болуп кетесиң, же тиги жолдошуң көзүнө чөп салып коесуң дегендик эмес да булчу. Мисалы мен достордун, тааныштардын арасында бир нече мисалдар бар. Мисалы ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн, эмне үчүн ал адамдар ажырашып кетишти. Мисалы ар кандай жагдайлар. Бирок эмне үчүн алар сүйлөшүп жатканда да ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн. Мисалы чогуу компаниялар бир болуп калат. Мисалы достук компания, мисалы андан чыгып кете албайсың да. Достошконго отура Сен тоюңду аябай күтөбүз, үйлөнчү, пожалуйста, көрөлүчү. Короче, это уже то, что вы, это глубоко потом. Менин оюмча, это будет жизнь показать. Да, Жизнь покажет. жашоо көрсөтөт, бирок азырынча ушундай. Анан биз адамдар өзгөрүү меняться нам свойственно дегендей. Вот, Конечно. Өлүк адам гана өзгөрбөйт. Биз тирүү адамдар дайым өзгөрүп турат. Ошо мен мисалы, мен ошондой болчумун, азыр момундай болуп калдым. Жок, бул негизи оюн, биздин ой пикирлерибизди, көз караштарыбызды мындай көбүрөөк ачып берди да көрүүчүлөргө. Бирок жашоодо дайыма 100% red flag же 100% green flag болбойт да. Все зависит от контекста. Бул сиз айткандай эле бул жашоо. Менин суроом мындай. Жубуна өтө чоң, жогорку талап коёт экен адам. Кандай карайсыңар буга? 1, 2, 3. Неге сиз? Мой мужчина должен зарабатывать столько. Миллион. Нет, я не говорю, мой мужчина должен зарабатывать столько-то. Например, я могу сказать, что я хочу путешествовать 2 раза в год. Я считаю, что это высокие требования, но я при этом без дела не сижу. Я тоже точно так же работаю. У меня, вот вы говорите же, да, я не жду, но это опять-таки про диалог, да. Если я требую от тебя большого чего-то, то я и от себя требую тоже большого чего-то. Поэтому, мне кажется, это green flag. Это мое мнение. Меники эмне үчүн? Red flag, мен талап кылбайм. Анткени мен көп байкагам, талап кылган адамдар алар рамкага кирип калат да. Анан ал коркот. Сенин жубайың или өнөктөшүң ал эч качан сенден коркпош керек. Мисалы үчүн эми ортодо бир сый болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен дегиле жашоодо, турмушта жанымдагы адамдарга өтө чоң мындай жоопкерчиликти койбойм. Мен аны коюудан корком. Анткени мен ошол адамды өзүнүн огунан, мындай жылып бараткан огунан чыгарып алам деп ойлойм да. Ошон үчүн ал өзүн кандай болсо ошондой жашасын. Эми биз кудай эмеспиз да, сен андай бол, мындай бол деген. Турмуш өзү тараза, тагдыр өзү эле түздөп баарын ченеп коет. Болгону ошо адам катары жашоодогу позициям бирөөнү оңдойм деп, сен тескери аны бузуп аласың деп ойлойм да. Билбейм, мен ушундай позициядамын. Мен толук кошулам. Мен даже айтканга да элем жок, толук кошулам. Тыныстан. Бул мурунку жообумда да айтып кеттим го. Сен эми мени тандадың да. Анан сенин каалооң бүгүн мени тандап, эртең менден башка киши жасап алгың келип атабы? Же эртең дагы кайра мени тандайсыңбы? Бул жуп болуу бул деген күн сайын өзүңдүн жубайыңды күн сайын ойгонгондо тандап туруу да. Не знаю, эгер менден машина же, не знаю, Зевс калып атсаң, анда Заирге бар да. Сен адресиң жаңылыш келдиң деген сыяктуучу. Эгер шайыр бир тамаша көй бирөөнү барсаң кааласаң, Тилекке бар, не знаю. Да, Анан менде суроо бар. Бүгүнкү биздин заманда өтө актуалдуу. Психологко кайрылууну туура көрөсүңөрбү же туура көрбөйсүңөр? Бул кандай деп ойлойсуңар? Ого. Не үчүн? Канкейм?
Ишенесиңерби, мен жашоомдо мен бир да жолу психологко кайрылып көрбөптүрмүн. Кайрылбайм дагы. Мен сизге чын айтканда өлө завидую. Эмнеге дегенде, ооба менде маселелер болгон өтө көп. Бүгүнкү күнгө дейре ар бир маселе күнүгө жаралат. Бирок мен кайрылбайм психологко. Эмнеге дегенде, баары бир деле психолог айтат. Баардык сенин сурооңдун жообу өзүңдө деп айтат го. Канчалык биз ойлонгон сайын, эми билбейм башкалар кандай, бирок мен чыгармачыл адам катары ыр жазгандыктан мен ар дайым суроо салам өзүмө. Ал суроо жылдап деле жүрүшү мүмкүн. Бир суроо жылдап, айлап, күндөп, кээде 3 эле күн Нурсултан. Бир суроо айланат башымда. Анан Минимум. Минимум. Кээде 5 эле мүнөт. Ал суроонун жообу кайра өзүмө эле келет. Анткени бул жашоону мен өзүм жашап, өзүм тандап атам. Менде суроонун жообу бар. Башка бирөө мага таап бербейт, башка бирөө бербейт, башка адам ал мен эмес. Ал мендей туюп, сезип, ойлоно албайт. Мен ушундай ойдомун. Билбейм, бул туурабы, туура эмеспи. Балким бирөөнө бул туура эмес. Балким бирөө муктаж башка бирөөнө. А бирок мен муктаж эмесмин. Сиз кыйын экенсиз. Кыйын эмесмин. Балким мен чынында. мен кээде ойлойм, наоборот, тескеринче, может, мен кыйын эмесмин. Мен оюмча сиз азаматсыз. Нет, даже, не знаю. Даже я, наоборот, завидую. Сиз Вот, күчтүүсүз даже. Жок, Айжан вот говорит, она талап коюп, она достигает. То есть есть такие сильные личности. Мне нравятся они, лакшери, они любят, да, они вот делают. Вот сказали, например, да, или там, как там называется, марафон, бегут, там качаются, господи. Ну нет у меня такого. Ну не могу я так. Эми бул жерде контекст ар кандай болот да. Же мындай эмес. Мисалы, кээ бир айрым адамдардын өзүнүн өзү изилдөөсү, өзүнө жооп табуусу оңоюраак болот. Чыгармачылыкка сублимация болуп кетет жана башка. Айрым адамдардын достору, туугандарынан колдоо жакшы болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда адамдар өздөрү ал маселени чече албай калышы мүмкүн. Ошондуктан дагы ушундай кесип бар психологдор. Анан сурабайсыңарбы, вот силер көтөрүп турсаңар жашыл флагты. Кээде вот дагы бир сыр бар. Здесь уже комплекс идет. Вот психологко кайрылат белеңер. Вот эмнеге кайрылбайм? Мен уялам. Потому что мен белгилүү адаммын. Мен кээде өзүмдүн көйдөйлөрүмдү мен вот чынын айтайын, бүгүн подкастты силерге айтып берейин. Мен белгилүү адам болгондуктан кээде мен өзүмдүн маселелеримди жалпы коомчулукка айтып берүүдөн мен уялам, башка бирөөдөн кеңеш сурагандан уялам. Ошон үчүн эмне үчүн мен өзүмдө деп атканым, өзүм ойлоном, кечке ойлонуп, анан таап алдым сырын. А бирок жөнөкөй эле биринчи кезекте мен уялам, башка бирөөгө кайрылбайм. Не хочу. Урматтуу психологдор бар болсо, Канекеге жардам берип койгула. Уялып атат. Уялып атам. Кандай бир маселемен кантип, кандай жол менен чечсе болот. Тамаша, ар бирөө өзү билет. Сиз грин флаг. Сиз явно Жок, грин флаг. реально, Ну я здесь призналась. Да, айткан эрдик керек да. Сизге рахмат. Нет, и вообще, почему, если мен уялып атсам айтышым керек? То есть и... Это классно. Это очень здорово. Зато азыр сиз уялбай аны айттыңыз. Сен кайгырба. Ошон үчүн сен кайгырба. Психологко барма. Эй, досум, карачы. Урматтуу достор, Жаштар сыры долбоору 2 сезонду анонс кылышты. Ура, 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 2 сезон болот экен. Официально чыгарды. Официально айтышты. Азыркы учурда мындай кастинг тууралуу кастинг учурлар болуп атат, моменттер болуп атат. Ошондуктан сиз 2 сезон кандай болот экен, кандай катышуучулар келет экен деген ойлор пайда болуп атабы? Ооба. Супер, круто. Мен оюмча 2 сезон чыкса, жакшы талаптарды коет деп ойлойм. Анткени биринчиси кем эмес, экинчиси андан дагы кем эмес болуш керек. Биздин талап бул. А бирок чынында долбоордун башчылары, продюсер айымыбыз, негизи продюсерлер, долбоордун режиссеру, продюсер өтө мындай кең пейилдүү адамдар. Оюмча аябай жакшы болот деп ишенем. Негизи биринчи сезондо биз анан көрүүчүлөр ойлоп аткан, биякта кыз жигит ошо романтикалык мамилелерди курат экен деген ойлор пайда болгон да турабы? Бирок достук мамиле, экологиялык ошо четтерди көрсөтүү, анан мындай
ушунчалык биздин жаштарыбыз ачык, таза, кеңпейил десе айтсам болобу? Экинчи сезондо кандай баалуулуктарды билдирет деп ойлойсуңар? Так, бул эми биринчи жолу болуп жаткандыктан биринчи сезондо менимче авторлор өздөрү дагы, анан катышуучулар дагы аябай абайлашты. Өздөрү, мисалы катышуучулар өздөрүнүн көп жагын көрсөтүшкөн жок, аябай эле мындай. Анан авторлор деле мисалы көп теманы көп казганга аракет кылышкан жок. Себеби алар күтүшкөн жок эмне болуп кетерин. Бирок биринчи сезондун ийгилигинен кийин менимче кичине өздөрүнө болгон ишеним пайда болуп калды авторлордо. Анан экинчи сезондо мен күтөт элем. Биринчи сезон көбүрөөк достук маселесин көтөрсө, баары бир экинчи сезондо кыз менен жигиттин ортосундагы романтикалык маселелерге тиешелүү сөзсүз эле сүйүү же болбосо интригалар эмес. Биз бүгүн талкуулаган маселелер ошол жакта көбүрөөк тереңирээк казылса депчи. Мисалы ошол эле кызганыч боюнча, ошол эле дагы эмне, өзүн биринчи орунга коюу боюнча же болбосо жана башка. Эми биз мисалы биринчи сезондогу тиги кыргызча сүйлөйт турбайбы деп базовый аябай примитивдүү нерселерге сүйүнүп атабыз да. Андан тереңирээк казсак болот да. Тил деген бул база да. Андан дагы тереңирээк казса, андан чоң маселелер катылып жатат. Матов бул база. Акматты билсең. Ооба, мен болсо экинчи сезондо мени күтөм. Биринчисинде ошо тыныска толук кошулам. Биринчи жаңы мындай таанышуу болсо, экинчисинен мен сөзсүз сүйүү күтөм. Сүйүү болсун. Анткени биз аны талап кылабыз. Анан үчүнчүсүндө 30+, төртүнчүсүндө 40+ болсун. Мен ошону күтөм. Жакшы. Чоң күтөбүз, Чоң күтөбүз. Биз болбой калышыбыз мүмкүн, билбейм. Мен айтып койсом болобу, кошулуп койсом болобу, урматтуу кесиптештер, биринчи микрофон. Экинчи сезондо мен биринчиден бизди күтөбүз. Бизди күтөм. Бизсиз болбойт го дейм экинчи сезон. Экинчиден болсо, экинчи сезондо мен көбүрөөк чын айтканда сапатты жогорулаганга дагы күтөм. Себеп дегенде оюндар кызыктуу болот деп ойлойм. Мунусунда сапаттуураак аткарылат деп ойлойм. Жана ошондой эле жаңы сонун катышуучуларды да күтөм. Балким биринчи сезондо дагы бир катышуучулар болуп каларбы деген да ишеничтемин. Мисал үчүн ошол эле Тилек катышып калса, менимче бул жакшы көрүнүш, жакшы персонаж. Аны дагы ачса дагы болот. Джеки кандай сонун персонаж, аны деле ачса болот деп ойлойм. Ошого жок дегенде 1-2 адам кошулуп калса, бул дагы жакшы болот деп ойлойм. Бир аз толуктап койсом болобу? Тиги сиз 30+, 40+ деп атпайсызбы? Биз негедир ушундай категорияларга бөлүү менен эле жаш курактардын ортосундагы айырманы өзүбүз мындай легитимизировать этип атабыз да. Не знаю, вот эйджизм пайда болуп кетип атат да. Мен тескерисинче, мисалы, биринчи сезондо 20 жаш эң жашы, анан эң улуусу 27 жаш. 7 жаш гана диапазон болду да. Мен ошол диапазон дагы кененирээк болушун каалайтмын. Эмне үчүн мисалы 35 жаштагы кыз менен 25 жаштагы эркек сүйлөшпөсүн? Эмне үчүн 35 жаштагы эркек менен 23 жаштагы кыз мамиле кылып көрбөсүн? Анын үстүнө алар өздөрүнүн жаш курагын билбей туруп ошол жерде мамиле куруп, андан кийин билишсе, андан кийин кандай бурулуштар болот деген сыяктуу. Менимче интрига, анан мындай сюжеттик бурулуштар да кызыктуу болмок. Мен ошого үмүт кылам. Анан мен сизге Тыздан мырза кошулам. Анан мындай сиз айткандай тереңирээк казса, мисалы өзүмдүн историямды айтсам, биринчи турмуштан ажыраганда баары бир мындай йырылык болот экен, же сиз айткандай стигма болот экен, бул ажырашкан экен, же баласы бар экен деген менимче мындай терс эмелер да, мындай эмоция кабыл алат экен да. Анан ошого карабастан жаңы сүйүү, жаңы достук пайда болсо, ошону сон болмок деп ойлойм да. Сонун идея айттыңар. Эй, досум, карачы. Урматтуу достор, биз бүгүн кесиптештер чогуу кандай гана сезимдерге пайда болгон жокпуз, туш келген жокпуз. Бирок эң биринчи, эң негизги ой бул жаштар сыры чыныгы Кыргызстандагы феномен болду. Сиз макулсузбу?
Жок. Ооба, сөзсүз түрдө жаштар сыры бул кадимкидей эле бир жаңы дем болду. Кыргыздын интернетинде, YouTube каналдарында, этномедиада баарыбыз эле күтүп калдык. Мен катышуучу катары өзүм деле сатып алып качан жаңы чыгар. Мен өзүм көргөм, бирок кайрадан көргүм келип аткан. Ошондуктан экинчи сезондагы баары эле талап кылышты го дейм, көрүүчүлөрдүн баарычы. Күтөбүз эми. Күтөбүз. Канекей. Мен да күтөм. Бизди да күтөм. Өтө сонун долбоор, жаңы дем. Анан мен сүйүү күтөм. Ошону басаңар. Феномен дегенизге толук кошулам. Себеби кандайдыр бир чыгарманы же продукт чыгарып атканда анын максаттык аудиториясын биз дайым аныктайбыз. Бирок жаштар сырынын аудиториясы ошончолук кенен экен. Мен мисалы айылга барганда 4 жаштагы бала жаштар сырынын жаңы сериясы качан чыгат деп менден сурады да. Аябай таң калдым. Демек аудитория 4 жаштан баштап 60, 70, 80 жашка чейин бул созулуп кете берет экен. Демек жаштар сыры жакшы экен ал. Жаштар сырынын жоопкерчилиги аябай чоң биздин коомдо. Жок. Менче ал жоопкерчиликти авторлор толугу менен сезет. Жок. Жана алардын баалуулуктары аябай төп келет деген сыяктуу. Мен авторлорго бир сыйра ыраазычылыкта билдирип койгум келип атат. Биздин ал жакта укмуш сонун сүйлөгөнүбүз, жана катышуучулардын укмуш сонун көрүнгөнү бул жартылай же болбосо толугу менен авторлордун бул салымы. Себеби алар бизди ошондой кылып монтаждашты, ошондой кылып көрсөтүштү. Биздин мисалы кээ бир жерде алжып койгон жерлерибизди кесип салышып дегендейчи. Бирок Тыныстанда аябай калтырып турал, көп нерсени туура сүйлөдү. Тыныстан сүйлөгөнү. Жок, менин сүйлөгөнүмдүн 5% кошуптур ал жакта. Ол канчалык терең адам силер билбейсиңер иш. Жок, мен тантыгам ал жакта. Кандай идеальный адам экенин силер иш түшүнбөйсүңөр. Аны жаштар сыры экинде көрө аласыңар. Балким. Стёп. Конечно, Стёп. Нурсултан, Канекей, Тыныстан. Сиз ошо айтчы подкастка келгениңизге аябай ыраазымын. Анткени билбейм, мен ушунчалык көп эмоцияга мындай туш келдим. Анан өзгөчө ошо биздин сонун мындай кооз, жыттуу, жакшы көңүл берген өнөктөшүбүз бар. Бул Zuzu Flowers. Анан жалгыз биздин айымыбызга сонун белегибиз бар эле. Красота. Бул сизге. Анан дагы 3-үйүндө тартылган, бирок кечээ күнү Нурсултан мырзанын Алсуу кызынын туулган күнү болчу. Ошондуктан Алсушканы Чоң рахмат, Айжанка. Чоң рахмат. Туулган күнү куттуу Чоң болсун. рахмат. Очень приятно. Блин. Кичинекей кезден бери ошо гүлдү алып жүргөн, дайыма манайы сонун болуп, мындай кыздан кызга гүлдөр көбүрөөк болсун. Сөзсүз түрдө жеткирем, бул гүлдөрдү аябай жакшы көрөт. Кели жыттап эле эме кылат. Чоң рахмат, Айжан. Ушунчалык көңүл бурганың үчүн сен баягы адамга болгон мамилең айтканда бул башка деңгээлде. Чоң рахмат сага. Кош майрам болгон турбайбы? Балдарды коргоо күнүндө болбоду беле? Ооба, сон сөзсүз түрдө жеткирип. Зузуга да чоң рахмат. Да. Зузушка, блин, кандай азамат, сонун гүлдөр кылат ал. Ошо достор, биздин подкастыбыз аягына чыкты. Сизге жакса сөзсүз жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарийди калтырып, лайк басып, репост кылып, анан сөзсүз бизди экинчи сезондо каалайсызбы деген суроого жооп берсеңиз, аябай биз ыраазы болобуз. Же балким башка жылдыздарды, башка инсандарды көргүңөр келеби? Жазып койгула. Жазып койгула сөзсүз. Ооба. Анан көрүшкөнгө чейин демекчимин. Балким дагы келип каларбыз бияка. Айжанга чакырганга чоң рахмат. Рахмат сизге биз чакырганыңызга. Айтчы подкаст эмес, айтчы шоу болуп кетти. Сон. Бирок чынында подкаст болду. Бул жөнөкөй баягы суроо жооп эмес, кадимки подкаст болду. Биз мындай сиздерди кайрадан көргөн аябай кубанычтуу болдук. Болду Тыныстан. Айтчы.